Асөл Молдохматованын демилгеси менен түзүлгөн Добра штабы азыркы COVID-19 илдетин алдын алуу максатында ачылган. Бирдем коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Береке Доронованын айтымында, аталган штаб Кыргызстандын бардык региондорундагы ооруканаларга колдон келишинче жардам берип келет. Алардын катарында Баткен облустук ооруканасына да. Канадада жашаган мекендештеринин атынан 79 000 сомдон ашык акча каражатын камтыган дары-дармектерди жөнөттү. Аны коомдук активист Береке Доронова тапшырды. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вчера получили посылку из Бишкека от штаба Добра Асөл Молдохматовой в Баткенскую область. Она передала медикаменты. Хотела бы выразить благодарность соотечественникам, которые живут в Канаде, лично Асөл Молдохматовой и штабу Добра. Я хочу передать слово главврачу ЦСМ Баткенской области Борубаеву Арзубеку. Саламатсыздарбы, биринчиден ошол бүгүн Баткен областык саламат сактоо тармагына штаб Добра Асөл Молдохматович жетектеген жана ушул канадалык биздин жердештерден дары-дармек каражаттарын биз кабыл алып отурабыз. Мен ойлойм, бул дары-дармектер адам өмүрүн сактаганга жана бир түрткү болот, жана бизге кичине болсо дагы абдан чоң жардам болду да. Ошондуктан убакыттан пайдаланып, ушул көрсөтүлүп аткан жардамдын ээлерине чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Өзүмдүн жана жалпы саламат сактоо тармагынын атынан, медицина кызматкерлеринин атынан. Чоң рахмат силерге. Аны менен катар Асөл Молдохматова Баткен элине ден соолук каалап, өзүнүн кайрылуусун жасап өттү. Дорогие милые баткенцы, мы, штаб Добра, на днях отправили для вас жизненно важные медикаменты, системы, шприцы и прочее. Важно, чтобы вы были здоровы, чтобы вы не опускали рук и знали, как сильно мы вас любим. Мы желаем добра, здравия, единения. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом, все будет хорошо. Вместе мы настоящая сила. И, конечно, я выражаю слова благодарности кыргызстанцам, которые живут в Канаде. И также желаю долголетия и позитива. Позитив управляет миром. Вместе мы реально настоящая сила. Все будет замечательно.